Казакстан менен Кытай өз ара гуманитардык кызматташууну өнүктүрүүнүн жаңы этабына киришти. Бейжин Тил жана Маданият университети филиалынын алгачкы студенттерине окуу башталды. 100 жаш казакстандык кош дипломдуу программанын негизинде Кытай тили котормочусу кесибин өздөштүрүү үчүн Кытайдын мыкты мугалимдеринен билим алат. Жергиликтүү студенттердин академиялык мобилдүүлүгүн камсыз кылуу максатында Кытай университетинин фондунан чогултулган бардык билим берүү ресурстары жана усулдук колдомолор жеткиликтүү болот. Эскерте кетсек, коңшу өлкөнүн алдыңкы университетинин бөлүмү Астанада эки мамлекет башчыларынын катышуусунда ачылды. Атап айтсак, бул Бейжин университетинин дүйнөдөгү 3-чү филиалы. Университеттин өкүлдөрү анын Казакстанда ачылышы эки тараптын тыгыз байланышынан кабар берерин белгилешти. Бейжин Тил жана Маданият университетинде 3 окшош бренч кампусу бар. Тактап айтканда, Бангкок менен Токио эми Астанада да ачылды. Казакстандагы филиал эки өлкө ортосундагы мамилелерди чыңдоого, илимий билим берүү, экономика, маданият жана башка тармактарды өнүктүрүүгө салым кошот деп ишенебиз. Казакстандын президенти бул окуу жайда окуп, Кытай тилин жакшы өздөштүргөнүн бир нече жолу билдирген. Миллиондогон кытайлар анын билим деңгээлине таң калышат. Бул азыркы студенттерди шыктандырат деп ойлойм. Биздин университетке киргендер өздөрү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат деп ишенем. Студенттер Казакстан менен Кытайдын маданияты менен таанышат деп ишенебиз. 北京语言大学阿斯塔纳分校的学生利用暑假的时间到北京语言大学